Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Санарип мугалим Дубай конкурсунун экскурсиялык сабагын тартуу учурунда турабыз. Бүгүн Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексине окуучулар менен саякатка келгенбиз. Эгерде кимде-ким ушул музейге келе элек болсо жана алыста жүргөн мекендештерде кызыгып жүргөн болсо, быйыл баруу планыңыздар жок болсо музейге биз менен чогуу Сүрөт саякат музейине бирге кирүүгө чакырабыз. Көз кыш жер амасы жаз мезгилиндеги Баткен областындагы Карабулак айылындагы Айгүл гүл ташы. Таштын астынан өсүп чыгуучу гүл 7 жылда бир өсөт. Гүлдүн тажысы жылына бирден кошот. Бул жаныбар ЮНЕСКО-га кирген, Кызыл китепке кирген, атууга тыюу салынган жаныбарлардын бири болуп эсептелет. Өргөн районундагы Кара Шоро улуттук паркы булар учуп кетет. Жана ал жерде өсүп турган арчасы жана талы башка жерде өспөй турган өсүмдүктөрдүн түрлөрү. Чустар түштүк аймагында жашайт. Андронов түндүк аймагында жашайт. Бул колоо доорунда адамдар зыйканчылык жана мал чарбачылык кесип менен алектенишкен. Мунарага да жетип келдик. Бул мунаранын бийиктиги 27 метр 50 сантиметрди түзөт. Мунаранын ичинде жарык жок болгонуна байланыштуу аябай ичи караңгы жана бир аз ыңгайсыздыкты жаратат экен. Анткени тепкичтердин баары аябай тик жасалган. Ошондуктан Кудайлап, мындайча айтканда, бисмиллахи-рахмани-рахим деп чыгып бара жаткан кезибиз.
шаардын так ортосунда жайгашкан мунара болуп эсептелинет. Негизи мунара бул өткөн доордун эстелиги, өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Бул тарыхый эстеликтердин баары бир мезгилде куралган эмес. Айтылуу өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метрди түзгөн. Ал эми кийин ар кандай жер тирөөлөрдүн негизинде жерге чөгүп кеткендиктен бул азыркы ушул турушу 27 метр 50 сантиметрди түзөт. Эми ушул мунараны куруунун максаты эмне болгон деген суроо бардыңарда болушу мүмкүн. Негизи бул мунара мусулман ислам динине байланыштуу азан айтуу максатта курулган десе, кээ бир маалыматтарда бул сырттан келген душмандарды коргоо үчүн курулган деп айтылат. Мунарадан кийинки эле бул жерде 3 күмбөз жайгашкан. Бул күмбөздүн биринчиси түштүк күмбөзү 3 бөлүктөн турат деп айтылат дагы. Биринчиси түштүк күмбөзү, ал эми бул ортоңку күмбөз, андан кийинкиси түндүк күмбөз деп айтылат. Анда балдар баарыбыз күмбөздүн ичине кирип, ушул күмбөздүн ичин дагы бир көз жүгүртүп көрөлү. Өзгөн шаарында андан сырткары Өзгөн шаарында өнүккөн шаар болгондуктан суу түтүктөрү болгон. Өзгөн шаары өнүккөн шаар болгон. Мончону көрдүңөр, Мончодо эмне болуш керек? Суу келиш керек, ага. Канализация болуш керек, саркындуу суулар чыгыш керек. Бул ошол орто кылымдагы суу түтүктөрү. Кандай канализация көрдүңөр? Бирдей эле көлөмдө көрдүңөр, кандай көрдүңөр? Азыр да жаңы технологияда ар кандай көлөмдө болот. Чоң булактан биринчи чоң суу менен тартып келет, андан кийин майда берет. Ошондо эле өнүккөн экен. Сабагыбыз дагы аягына келип жетти. Биз бүгүн эртең менен Ош шаарындагы Сулайман-Тоо археологиялык тарыхый комплексинде болдук. Андан кийин экинчи экскурсия сабагыбыз бул Өзгөн шаарындагы Өзгөндөгү тарыхый жерлерде сабак өттүк. Эми силерге акырында сабактын аягында кайтарым байланыш болуш үчүн бышыктоо үчүн мен бир канча суроо бергим келип атат. Силерге ушул эки тарыхый музейдин кайсынысы жакты деп айтар элем? Ана кимге кайсыл жер жакты? Кимге кайсыл жер жакты? Жаңыбайга Өзгөн мунарасы жакты. Себеби? Себеби бул жерде тарыхый жерлер, тарыхый адамдардын буюмдары бар экен. Буюмдар жөнүндө маалымат алдык. Дагы кимге кайсы жер көбүрөөк? Мермай? Мага Өзгөн мунарасы жакты, кооз, илгери атабыздан алган буюмдар бар экен, ошол көбүрөөк. Мунара баарыбызга жакшы таасир калтырып турат. Дагы кимде кандай ой бар? Азыр биз жаңы эле акыркы жолу бул музейге кирип чыктык. Ошол музейден эмне ала алдыңар? Кандай жаңы нерселерди көрө алдыңар? Ал жерде таштарда мисалы жазуулар бар экен. Биз билбеген тилдерде жазуулар бар экен. Аларды атайын өтүп кеткен мисалы мындай бабаларыбызга атайын арнап коюшкан экен. Арналып жасалган деп айтышат да. Дагы жанагы айтылгандар жакты. Анткени алар алгысы адам сону айсберди жана 1000 жыл мурдагы курулган мындай мунараларды жана табылган
архитектураларды биз көрүп өзүбүзгө билим алып алдык. Анан ошол жерде биз көбүнчө жана суроо бердиңер агайга, трубаларга өзгөчө көңүл бурдук. Ал жерде ошол мурунку бөлүк-бөлүктөн турган трубаларды көрсөттү. Ушул труба эмнелерди билдирет экен? Ким жооп берет? Ана Суу өткөн алардага суу керек болгондо ошо суу коюп, ошо аркылуу өткөндөп. толуктайбыз буну. Не деп атадык? Айлыктан не деп атадык? Өзгөн шаарда мурун эле өнүккөн шаар болгон экен. Ал жерде көптөгөн банялар, мончолор жана башка нерселер болгон экен. Ошол канализациялар болсо, ошол Суу түтүкчөлөрү деп аталган экен да. Ошол шаардагы саркынды суулар мончодон чыккан. Ошол түтүкчөлөр аркылуу эмне болгон экен? Чыгып кеткен экен. алар ар кандай болушкан, чоңураак, кичинерээк. Эми биздин жаныбызда эле жамашап турган бул биз күмбөзгө кирип чыктык. Бул күмбөз канча бөлүктөн турат дедик? 3 бөлүктөн турат дедик, Кандай болуп бөлдүк күмбөздү? Ордоктуу күмбөз, анан түндүк жана түштүк күмбөз деп бөлдүк. Сабак жактыбы? Because you move me